Былтыр Мырзахматовду мэрлик кызматтан алганда ЛТРден эмне деп интервью бердиңиз эле. Ким ушул суроону берген? Кайдан көрдүңүз мени ЛТРде? Кече да ушундай бир суроо бердилер, турсаңыз ким берди ушул суроону десем, деп атат да, деди де уктум, дешти эле. Эмне деп интервью берем мен? А киши менен мен кандай чатагым бар? Бул киши менен мен чатагым болгон эмес. Бул киши эмес, бул кишиге окшогондон канчасы менен чатагым болгон эмес. Мына 20 жылдан бери сачыбызды алып күттү. Же елді birlikte almasın, же özgür bir almasın. Mına çağında doğru şayla yakında kaldığım ben daha başına artık öteyip kalsın. Şimdi ne düşünmesiniz? Buna şimdi 5 euro bir bey. Bir balıkta düşseniz el arkanlardan dersin. Ancak birikmeseniz özünüz birikmekten elde kalıp birikemezsiniz. Geldim başına aylantılarına. Korkusunlar. Соң уштуу каналынын эфиринде Адахан Мадумаров телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берди. Анда Адахан мырза бийликке өтүп кеттиңиз. Сизге кызмат берсе эле тилиңизди тыйып калдыңыз деген кыязда сөздөр айтылды. Атамбаевдин бийлиги 80 адамдын канына боелуп келген бул бийлик деп айтып жаттыңыз эле. Ал бийлик бүгүнкү күндө сизге жумуш ордун бергенден кийин сиз унчукпай тилиңизди тыйып калдыңыз. Буну элдердин арасында биз деле элбиз да. Biz de el болгон үчүн элдер айтып жүрөт, сиз 200 адам депчи. Экинчиден шайлоодо дагы айттыңыз эле, бул бийлик компьютерлештирилип бул шайлоодон өтүп кетти дедиңиз. Бирок сизге жумуш бергенден кийин Түрк өлкөсүнөн дагы тилиңизди тыйып калдыңыз да. Буга кандай караса болот эми? Сиз кандай карасаңыз ошондой караңыз, мен түз эле карайм. Туура. Абдан каттуу күйүнгөн экенсиз, ошо кызматка кетти деп. Мен түз жооп берейин сизге. Дагы бир жолу айтам, бийлик эмес, бул эл аралык кызмат. Эл аралык кызмат болгондон кийин, демек ошол 4 президенттин чечими менен дайындала турган кызмат. Дагы бир жолу айтам. Африкага ыргытып берсеңиздер дагы Кыргызстан деген үн чыгат, Мадумаровду кайсы жакка ыргытсаңыз дагы. Экинчиден, бийликтин кандай келгендиги жөнүндө мен бардык суроолорумду түздөн түз жооп берип келгенмин. Ал жооптордон дагы бир жолу айтам, жанагы массалык маалымат каражаттарын окуш керек да киши. Мадумаровдун көз карашы кандай экендигин окуш керек. Кандай жол менен келгендигин айткан болсом, дал ошол позициямда турам мен. Дагы бир жолу айтам. Экинчиден, баягы тилиңизди тыйып калдыңыз. Мен тилимди эч ким тыя албайт, жараткан Алла тыйбаса. Мен өзүмдүн пикиримди дайым айтып келгенмин, айта берем. Азыркы үйдөн отуруп алып телефон чалып баатыр болуп аткандар кайда жүрдүлөр? Референдум туура эмес өттү деп мен бүтүн Кыргызстанды кыдырып келдим. 13.000 чакырым жол жүрүп жүрдүм ошол жерде. Ар бир элдин кулагына кагып келип аттым. Отунбаева бул самозванка, муну эл шайлаган эмес президент. Кана ушул баатыр менин жаныма келгени. Адахан Кимсанбаевич туура айтып атасыз, мен сизди колдойм, мен сиздин жаныңызда болом деп. Менимче үйдө жаткан болсо керек эле, чай ичип. Кокустан мени көрүп калбасын деп. Олуптур. Сен ушул келгенден бери Кыргызстан кайсы качан болду эле? Ушул кара курук сөзүңөр менен элди мындай алдап алгылачы. Эскилерди айтам, мына азыр эртеге мына ушул кече Атамбаев да айтып атат. Келип мындай ушундай бийиштейт Кыргызстанды көтөрүп Россия көтөрүп атат. Карапайым балдар көтөрүлүп атат. Эми сен ушул постоянно тил менен эч кимди бага албайсыңар го дейм. Ушунга жооп берчи балам. Мен сизди багышка билдеттүү эмесмин. Биринчиден ар ким өзүнүн окатын өзү кылыш керек. Ар кимге рызкыны жаргыс жараткан Алла берет. Бирөө бирөөгө асыгатпайт. Экинчиден, тилиң менен дейт, мен ага сыймыктанам. Себеп кыргыз кылымдарды карытып абдан акылман сөздөрү бар. Өнөр алды кызыл тил деп коет.